жашың токтогондон кийин ырдабай эле койбойсуңбу, бийлебей эле койбойсуңбу дегендер да мындан көп. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar, qimmatli zamondoshlar, amansizlarmi? Bugungi chiqarilishda sizlarga көптөгөн тойлордун көркүнө көрүп кошкон, ажарына ажар кошкон тойлор бар, ырдаганда тим эле көпчүлүктүн көңүлүн бурдуруп, өзүнө бир ушундай бир сонун бир харизмасы менен элди тартып, сонун ырдап бийлеген мыкты ырчы агам Назарели агам менен бүгүн сиздерди тааныштырып, сиздерге бир маек кылып ачып бергенге аракет жасайм. Assalomu alaykum, Nazarели ага, кандайсыз? Валейкум ассалам. Бектемир, амансыңбы? Жакшы, Тынчсыңбы, бала чака, үйдөгүлөр тынчпы? жакшы, Аллага шүгүр, рахмат. Өзүңүздөр тынчсыздарбы? Тынчпыз, жакшы. Жакшы. Амансыздарбы? Кыргыз элим, тынч аман жатасыздарбы? Мына бүгүн менден интервью алганы келиптир. Бектемир иним. Бул жака интервью бербесем болбойт. Ушундай жакшы заманда жашап атабыз. Жакшы. Эми Назарели ага бир сонун, эркин маектерди кылалы. Тойлордо эми тим эле бир азыр интернетке, YouTube'га, Instagram'га таанышып калып, ырыңызды салып көрдүк да, мен тарткан ырыбызычы. Аябай сонун чоң просмотрларды алып атат, азыркы учурда дагы көрүүлөр кетип атат. Эми бул ырдап, бийлеп, ар бир тойлордо бир тойлордун көркүнө көрүп кошуп атасыз. Бул тойлорго баруунун бир максаты эмне болуп атат? Ырдаш сиздин хоббиңизби же кичинекейиңизден сиздин талантыңызбы? Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Жакшы болот. Макул. Эми биринчиден тойго барган себеби 2 жаш баш кошуп отурат, турмуш жолуна аттанып отурат. Ошолорду менин ой максатым, тилегим 2 жаштын биринчи кадамынан эле ыр жандуу адаммын. Ошолорду ырдатып, ошолордун көңүлүн алайын, ошолордун бийлеп, ошолордун көңүлүн ачайын деп максатта барамын. Ал жерге ичип жеген барбайм. Элдин 2 жашыбызды гана көңүлүн көтөрүп, турмуш жолуна аттандырайын деп барам да. Менин ой максатым ошол. Ошон үчүн жашыбыз бир мынчага барып калса дагы, ошо жаштар менен бийлеп, ошол жерди кызыктырып, өзүм ушу ыр жандуумун ушундай бийлегенди жакшы көрөм. Ошон үчүн ошо тойду кызыктырып, ушундай өзүм менин арагым ушундай экен да. Кыргыздар айтмакчы, жарымтам жанымда дегендей. Жакшы, азыр сөзүңүздү айтып өтпөдүңүзбү? Жашым бир мынчага барып калса дагы депчи. Жашыңызды дагы айтып өтсөңүз, канчанын нанын жеп атасыз? 62 нан жеп атабыз, буюрса быйыл 62 жаштабыз. 62 62 жаштасыз. жаштабыз. Көпчүлүктү таң калтырган ушул жерде 62 жаштагылар эми нары бери баскандар деле бар, Кудайга шүгүр. Бирок ошол сиздин курамыңызда сизчелик ырдап, бийлеп, тим эле элдин көңүлүн бурдуруп, өтө шамдагай бир 20-25 жаштагы балдардай бир сонундай шамдагай жүргөн экенсиз да. Тойлордо мындай баа бердим аябай сизгечи. Бунун сыры эмнеде? Сырын айтсаңыз. Эми мунун сыры кандай десем экен, эми мен ичимде кири жок адаммын да. Ушул эми элди билбейм, менде ушундай өзүм жеңилирээк адамбы, же өзүм жеңил жүрөмүнбү? Ошо мен ошо жайдары жүргөн адаммын да, жайдарымды жакшы көрөм. Анан менде дайыма кыймылда болот. Эми күнү түнү дебейм го, эми мингеним жалаң эле ат. Жалаң эле ат. Анча мынча ишиме гана машина миниле десе, күнү түнү десем деле жаңылышпайм, мен аттын үстүндө жүрөмүн. Анан ушу көп басамын, көп жүгүрөм дегендей. Ушу менде уйку деле азыраак болот, ушу элдин кызматындамын мен. Ошон үчүн болушу мүмкүн дейм да мен дагы ошо. Кыймыл көбүрөөк, Кыймылым көп. Анан эми сиз менен таанышып, азыр айылыңызга келип калдым. Бул жака Жээренч айылына келип калдык да. Жээренч айылында сиз бир сонун бизнестерди кылат экенсиз. Боз үйлөрдү, кыргыз үйлөрдү тигип, атайын жазындасы элдерди тейлейт экенсиздер да. Кымыз менен, Кымыз, саамал менен. Саамал менен. Бул эми элдерге табылгыс дары болот экен. Канча адамдар ушу шыпа таап кетип атат бизден. Ушу бие сайбыз, ушу биенин сүтү менен элди дарылап, элге кымыз тартып, ушул жерден келген адамдардын ушу ден соолугун оңдоп атабыз. Аллага шүгүр, канча адамдар ыраазы болуп кетип атышат ушу бизге келип. Ушу биенин сүтү менен ушу ден соолуктарын оңдоп чыңап кетип атат.
10 күн ичсе 1 жылдык иммунитет алат экен адам баласычы. Жашынан тартып о 80-90га чейин чыккан аксакалдар деле, кемпирлер деле, жаш балдар деле ушунчалык иммунитетти күчтүү алат экен. Ошо эл үчүн эл үчүн кызмат кылып жүрөбүз да. Элдерге ушу жакшылык кылып ушул да эл үчүн кыймылдап атабыз. Анан кайрадан эми ошол чөйрөгө, ыр чөйрөгө көңүлүңүздү бурайын деп атам. Суроону да ушул жака бурайын деп атам. Сиз көп убакыттан бери ушул Кутман Султанов агайыбыз ырдап жүргөн Сыргажан деген ырды көп убакыттан бери сиз дагы ырдап жүрөт экенсиз. Той учурунда ырдап калдыңыз да, эми мен той алып барып бул агам келип калды, урматтуу достор. Анан аябай сонун ырдап, конок болуп олтуруп ушул ырды ырдаганда элдин көңүлү бурулуп ушул жерде. Баягы бийлегениңизде баары ысык тамактар келсе ошол боюнча эле калып, баары сизди карап ырдап мындай сиз менен кошо ырдап бийлегиси келип кетип эле сизди көрүп олтурушты да. Элдин көңүлүн бурдуңуз. Ошого кандай бул чөйрөгө кантип жашашыңыздан кызыгасызбы? Мен бул чөйрөгө эми энеден көп келет экен. Менин тайтам Рамалыкта ушундай өнөр болгон экен. Менин тайтамдын аты биз өзүбүз көрбөй калдык. Базар деген аксакал болгон экен. Ошол тайтамдан бир тууган тагаларым да болгон. Тагаларымдан мага өткөн да. Мен ошо кичинекейимде эле ыр жандуу элем. Ошол боюнча мен канча өзүмө кармасам дагы бул вулкандай болуп атылып чыгат экен да бул. Ичиңдеги болгон нерсе чыгат экен. Мен азыр эми ушу тойлорго кай жерде болсо ырдап бакырып, жайлоодо жылкы баксам дагы ушу кыйкырып ырдап өзүмө өзүм ушундай немеде жүрөмүн да. Бул эне тараптан келген мага. Бул энеден өтөт экен да, эне тараптан. Анан эми мен өзүм балдарым бар, Кудайга шүгүр. Акжол Назарали уулу, Акжол менин уулум. Ошо дагы мен жетпеген ой максаттарыма сен жет балам, мен ушинтип ырдабай калдым деп ушу баламды музыкант кылып, ошол Назарали Акжол ушу менин уулум, ошол ырдап жүрөт. Мен ушу бала менен сыймыктанамын. Эл уулу бол деп батаан беремин. Ушу элдин жакшылыктарында жүрөт. Ар дайым ырдап жүрөт. Ушу анан ушул эми мен ичимдекини токтотсом деле болбойт да. Вулкан кандай атылса менин ошо ичимдеки нерсе ошо элетам, ырдап келатам. Эми ошо Сыргажанды ырдап калган себебим жанагы Кутман Султанов иним ырдап жүргөндөн ушуну жакшы көрүп калып, Кутман Султановдун өзүнөн сурап, ушу ырыңы жакшы көрөм инем. Мен деле ырдасам болобу, жакшынакай кылып ырдайын деп өзүнөн сурап, уруксатын алып, Кудайга шүгүр, ушу Сыргажан менен ушу көп элдерге таанылдым. Мына маданият жагына дагы анча мынча чакырышат. Менин атымы алар эркелетишип, тамашалатып, Сыргажан келатат, Сыргажан деп турушат. Элге көбүрөөк жагат экен да негизиндечи ушул ырымчы. Ушундай анан ыр жандуумун. Тага тараптан, эне тараптан өткөн. Мен тагаларды тартып калгам. Эми уулдарым ушул ырдап атат, эми бир уулум ырдап атат. Эми кийинкиси дагы ошо музыкага окутканмын. Эми булар дагы биздин немеде барып ачылат окшойт жагымдачы. Мен дагы кечирээк ачылып калдым окшойт жагымдачы. Эми ошонусун деле шүгүр дейбиз эми. Той тамашаларда ошо токтоно албайм. Ошо ырдап бер деп элдер суранат, ырдап беребиз. 2 жаш бактылуу болсун деп. Эл 2 жашты элди кубантсак, сүйүнсөк, жакшылыгы менен бөлүшүп жүрөбүз эми Кудайга шүгүр. Жакшы. Кудай буйрса, аябай сонун чоң көрүү просмотр кетип атат. Ошого сиз менен кичине олтуруп, папки маек кылалы, жолуга калалы деп чакырдык эле сизди. Кудай буйрса. Келип калдык. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Буйрса дагы эмне жаңылык болуп атат? Ошол жаңылыктарыңыздан алдыда жаңылыктарыңыздан айтып өтүң эми. Кандай жаңылык дейли? Ушу азыр эми кычыраган кышка келатабыз эми. Кыш деле кышка кээде окшобой калып атат, карлар илгеркидей болбой калып атат дегендей. Илгери биздин жаштыгыбызда тизеден 1 метрге чейин карлар болчу эле. Кышындасы чыгып муз теп ойночу элек. Ошол заман немелер ошо көрүнбөй калып баратат. Ошо ойлоп коебуз эми. Жашың улгайып бараткандан кийин ошол нерсе кайрылбай калды деп ошо кыштарды сагынабыз. Азыр муз болсо дебиз, кычыраган
суук болсо дейбиз, ошол нерселер биз жакта азырынча жакшы болбой келет. Эми эл үчүн гана кызматты кылабыз. Кудай кааласа жакында 3 ай калды, сезондорубуз келет. Элдин ден соолугундай буйрукса, насип кылса, Кымыз сезонго чакырып алсаңызбы, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. кымыз сезонго келиңизде майдын биринен тартып, мүмкүнчүлүктөн тартып айтып алайын анда, рахмат. Биринчи майдан тартып самалыбыз башталат. Ушул жерде элди ден соолуктарын карайбыз дегендей, ошолорго сүт ичиребиз, кымыз беребиз, мейман тособуз. Ушул эл үчүн кызмат кылып атабыз. Элдин жакшылыктарына кызмат кылайын деп жүрөбүз ушу. Эми ооба келиңиз, өзүңүз жөнүндө дагы кайсыл жерде төрөлгөнсүз, ак бешикке бөлөнгөнсүз, ошол жөнүндө дагы маалымат айта кетиңиз эми көрүүчүлөргө. Рахмат, макул. Мен өзү Ошо буласы, Өзгөн району Жыл Алды айылында, Красный Маяк айылында төрөлгөнмүн. 1964-жылы 3-июль күнү төрөлгөнмүн. Кедей дыйкандын үй бүлөсүндө деп тамашалап коем. Кедей дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлгөнмүн. Бирок өзүм азыр баймын деп койсузбу? Азыр эми Кудайга шүгүр элебиз эми. Кудайга шүгүр. Жакшы. Анан мына ушул той чөйрөсүндө, ушул тойлордо, ошол чөйрөсүндө баары ырдап, тойлордо аябай элди маанайын көтөрүп кыласыз да. Ошол учурда анча сиз курактагылар, мисалы, эми ушуну тирмелей койсо болот эле да деген сыяктуу бул негатив жаадырып сүйлөгөндөр болбойбу? Эми ал сөзсүз да. Ак менен кара аягыңыз жүрөт. Ошондой болот. Андай болот анан. Эми чындыгында негизинде анча-мынча алар айтат эми жашың токтогондон кийин ырдабай эле койбойсуңбу, бийлебей эле койбойсуңбу дегендер да мындай көп. Анча-мынчалар бетиме эле айтат. Эми карыдың го эми, койчу эми. Ар дайым эле призди алган деп дагы айткандар болот. Эми ал жерге приз үчүн деп барбайбыз. Эки жаштын багын каалап барабыз. Ошол жерде ушундай шаңдуу болсун деп барабыз да. Анан ошол жерден эми кайнайт экен да. Ичиңде кайнагандан кийин, вулкан болгондон кийин вулканды токтотуш кыйын нерсе экен да. Анан ошо анча-мынча негативдерге эми чындыгында кулак деле салбаймын. Колдон келгени ушул турбайбы деп коебуз эми. Насип кылганча Кудай өмүр берип атат, ден соолукту берип атат. Ушу менин ырдаганым, ошол элдин көңүлүн көтөргөнүм ушу эки жаш үчүн гана деп барамын да. Той ээлери үчүн деп барамын. Ушул тойлорумда ушундай бул бизде эстеликте кала турган нерселер экен. Мына азыркы мынабу жетишкендик болуп атат барчабы. Анан ушу эстелик болсо ошо тойлорду ээлеп ушул аксакал, ушул агаларыбыз ырдап берген деген нерсе, биздин тоюбуз ушундай өткөн ушул жылдар деген нерсе эстеликте калат да. Ошон үчүн ошондой вулканымды токтото албайм да. Ушул да. Кыргыз элибизге анда эркин микрофон. Өз каалап айтып өтүңүз, анда ушуну менен жыйынтыктайлы буюрса. Рахмат, анда эмне дейбиз? Кыргыз элим аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кыргыз элибизде ар дайым тойлор болсун, жакшылыктар болсун, жакшылыктарыңыздарга чакырыңыздар. Ушинтип атылган вулкандай болуп барып сиздерди дагы ушундай кызматыбызды берели, тоюңуздарда кызматты кылайлы, бийлейли, эки жашты жакшынакай кылып, өзүнүн үйүнө аттандырып койсок деген эле ой. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Рахмат сага да Бектемир. Ушинтип мени интервью алып келгениң үчүн сага да чын ден соолук каалайбыз. Узун өмүр, ишиңе ийгилик. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Рахмат. Жакшылыктардан жүз көрүшөлүк, той жакшылыктарда кызматтабыз буюрса, бар болуңуздар. Бар болуңуздар.